Урматтуу депутаттар, биз бул макулдашууну колдоп берели. Бүгүнкү күндө туура 5 жылдыздуу отель ысык көлүбүзгө керек болуп атат. Бирок мен дагы бир сунуш кылайын дедим да. Эгерде ушундай эле условияда биздин ички инвесторлорго дагы бир сунуш кылса, мүмкүнчүлүк берсе, жолун жасасын, жана электр энергиясын баардыгын караштырып жарыя кылсын. Эгерде болуп кала турган болсо, ушундай эле условияда биздин ички инвесторлор да акчасын сыртка эмес, ушул өзүбүздүн ысык көлүбүзгө салсын. Биз бул макулдашууга каршы эмеспиз, колдоп берели. Мейли проекттери баардыгы, ТОлор баардыгы даяр болгондо ал ратификацияга алып келет. Анан биз ошол маалда көрөбүз, канча акча кетет, канча иш орунду болот, баардыгы ошондо айдан ачык болот да. Бирок менин сунушум ушул биздин өзүбүздүн ички байларыбыз дагы бар, жеке жактарыбыз дагы бар. Ушундай эле 49 жылга берилсин, ушундай эле условияларды кылсын. Ошондой кылса жакшы болот эле. Менин сунушум ушундай. Ошого кандай дейсиз, сиздин оюңуз? Саламатсызбы, Айбек Алтынбекович. Туура маселени көтөрүп атабыз. Мен башында белгилеп кеткенде, ушундай эле принцип менен, ушундай эле жеңилдиктер менен биз эки инвестициялык келишимдин өкмөттүн тескемеси менен кабыл алдык. Мына азырдагы ички өзүнүн атамекендик инвесторго да жардам берип атабыз. Ал дагы ири соода логистикалык борборду куруп атат. Өкмөткө кирди. Бул 3-чү келишим болуп чыгат. Бул жөнүндө биз эми толугураак маалымат берип, ошо салык кызматынын өкүлдөрү менен бирге маалымат бериш керек экенбиз. Себеби салык кодексинде ушундай жеңилдиктер, артыкчылыктар каралды эле да. Сиз туура айтып атасыз. Буйруса ушундай ири долбоорлорду биз ишке ашырганга даярбыз. Урматтуу депутаттар, мындай да, сырттан келген инвестиция болсо эч кандай каршылык жок, баардыгыбыз колдойбуз, депутатыбыз дагы, өкмөтүбүз дагы, баардыгыбыз колдоп беребиз. Бирок ички инвесторлор келип, иш кылайын десе, завод салайын десе, башка ошол жергиликтүү депутаттардан баштап, жергиликтүү элдерден баштап, үстүгө чейин баардыгы каршы да, болбой келет. Мынаны өзүбүз көбүз билип атабыз. Президентибиз дагы айткан, ошол эле ысык көлгө мына ушу 5 жылдыздуу отель салыш үчүн жергиликтүү кеңештин депутаттары каршы акча алып атпайбы? Болуп атат да. Ошон үчүн мен ушундай сунушту берейин дегеним. Рахмат.